Оштогу Валентина Терешкова атындагы номер 11 жатак мектеби бул жерде жалаң гана социалдык жактан аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн, мигранттардын балдары жатып окушат. 500гө чукул окуучу болсо, анын 350сү жатып окуйт. Буга чейин кыйноолорду алдын алуу борбору бул жердеги шартты, окуучуларга түзүлгөн шартты кыйноолорго салыштырган. Мындан улам жеринде келип, биз дагы окуучуларга түзүлгөн шартты чагылдырып беребиз. Эксперттик топтун иликтөөсүндө жаттуучу бөлмөлөрү тардыгы жана сууктугу айтылган. Биз келгенде отопление иштеп жатканын көрдүк, бирок полго мындай килем төшөлгөн эмес, ошондуктан суук. Ушул кичинекей бөлмөдө 20 окуучу жатат экен. Бул албетте тардык кылат. Ошондой эле жарык берүү өтө начар абалда. Ана мол шешет деген иттен арзан турат. Надо было это же заказать. Бирок мен айттым, сен бирок полностью бергиле заявканы дедим. Бергенini алынды. Анан кийин могул жерде 18 бала жатат экен да, могул квадратурадачы. Ни вытяжки, ни дышать, ни этот жок могул жерде. Менер кадышта мурда экиден жатат. Айнекти ачып таза киргизебиз. Бир кроватьта экиден. Бир кроватьта экиден. Но разница, ладно, двухэтажный кылдыган, бул дагы өкмөттүн токтомуна туура келбейт. Мисалы. По положению, да, 5 или 6 канчанчы эме менен Кушбак мырза. Бул да туура келбейт. 18 бала, мол кичинекей квадратурада и плюс эч кандай вентиляционный эмелери жок. Булар кантип дем алып, кантип жашайт? Ошол айтып атканым туура, ошол акса секин постепенно, поэтапно бизде буларды кетирип атабыз да. Айтып атпайм, жөнөкөй азыр мына эски зданияны учебный корпус кылып берсем, мыналар бир этаж кылып, ошондо талапка да жооп берип коюп. Кээ шешеп жок. Кээ шешептер бар, эски. Они сүрүлүп калган жана рваный. Запаста бар эле го силерде. Жок, запаста бар, азыр кыздар чечсе керек да. Мектепке даярдык дегенде, мунун баардыгын Биз бу жерде алдын ала жасаш керек. Сиз качан назначение болдуңуз буга? 2 жумада алмаштырып атам азыр. Бирок 2 стрелкада жууп үлгүрбөйм. 2 жумада эмес, 1 жумада бир алмашыш керек да. Жок, 5 күн. Положение боюнча немелер, стиралкалар үлгүрбөйт. Койл коздорбоклорго бир тал койдум, Молне тряпкалар мына коюшун этип крамышын. Жергерке деген менен проблеманы айтыш керек да, жазыш керек. Жазгам да мен. Караңызчы, могул эми же эмесине жетпей. Покрывал деп жазбадым. Белөө деп жаздым. Себеби белөө зарыл. Покрывал кеч деп жауап беришет. Бүт аябай эскириптир да. Булардын заменасы барбы? Бар заменасы. Кайда турат замена? Былтыр 280 алып берген экен гаранасы. Булардын шешеттери эмне мындай скудный? Ошол азыр эскилиги жетип. Освещение бардык жерде проблема. Өлөр-өлбөс вентиляция бар экен ал жердечи. Жатак мектептеги дагы бир маанилүү бөлүк ашканасы. Мында бир баланын бир күндүк 4 маал тамактануусу үчүн 60 сом гана бөлүнөрү. Тамак-аштын калориясы аз болуп, белгиленген нормаларга жооп бербей турганы. Ар бир окуучуга 50 граммдын ордуна 15 граммдан ашпаган эт берилет. Текшерүүгө катышкан санитардык дарыгер да талаптарга толук жооп бербешин белгиледи. Быйыл эмес, эми положение ошо карап жүргөндө эмне үчүн тамак-аштын калориясы аз, мындай деп эме кылып көтөрбөй, мындай эме кылыш керек, норма менен берилиш керек деп айтылбады беле. Калориясы жетпейт ошо замерлер келгенде. Качан биз берабыз эми 360 бала кетип келген жатат. Качан жаздык бар жокпуз. Ордан маsalan байлар 75 жаштуу өткөн, ордан 130 болуп кетти. Ам көтөрүп кетти. А булда платежки берген макалда, мына байларга ордан. Өзүбүздүн Китаябыз 6,5 кило, ине спецшотубуз бар да бизде. Спецшоттон 5 кило 200 алынды. Спецшот кандай эмне деп? Спецшотто ата-энелер 170 сомдон айына берет экен. Алар бир күнгө 5 сомдон 6 сомдон айына. Жок, сиз азыр мындай кылыңыз да, муниципалитеттен бөлүнгөн акча канча сом каралган? Жылына 4 миллион 800 миң дейт. Гарано бир баланын башына канчадан ошо? 60 сом. Андан сырткары ата-энелер 170 сомдон эме кылат. Ошондо төлөт 65 канча болот? 65 болуп атабы? Ал деле аз да. Себеби алардан дагы көбүн чыгарып салабыз да.
80 грамм деп қаралған балдарға негізі. Да, 80 грамм деп қаралған екен, анан кейін бирок жанагы продукцияны полностью кымбаттап кеткенине карап. Жок, ошону ким антимонополия ошондой кандай эмне кылып түшүрдүңүздөр? Мына бияқта 80 грамм деп. 60 грамм, мен 80 окуучу деп атам берген. 80 окуучу. 60 грамм бар, 60 грамм бар. иштеттим да. Бул ошол окуучулардын жуунуучу бөлмөсү аябай суук, ошондой эле азыркы учурда иштебей турганы айтылды. Мындан улам тез арада оңдоп түзөө тапшырмасы коюлду. Сырыс аныкталды, дагы дубалдарын деле бир жарыктары билинди. Мектеп окуучулары эмес, ошол жерде иштеген эжекелерге деле бул зыяндуу нерселигин билебиз бардыгыбыз. Андан кийин мектептин немесин ошол тамак аш жасаган жерлерин столовой текшерген учурда аныкталды. Балдарга бере турган баягы калорийность өтө төмөн болгондугу жана ошол тамак аштарды ошо балдарга жетишсиз болгон учурлары аныкталды. Кийин баягындай комната отдыха деп коет, ошондой эс алуучу комнаттарда деле эч кандай бир эмеректер, баягындай оюнчуктар, эч нерсе жоктугу, андан сырткары сууктугу аныкталды. Экинчи этажда деле балдарды окуу класстарында санитардык нормага дал келбестиктери. Анткени ошол 20 окуучуну биз квадратурасын эсептесек, где-то 2 метр квадраттан туура келди да. 2ге деле жетпеген, ошо 1,5 ошондой болуп калды. Мыйзам боюнча 2,5 квадрат метр болушу керек дегендей. Андан сырткары жашаган жерлери деле, общежитиясы деле ошондой эле тесно баягындай квадратурасы туура келбей турган, дагы суук учурлары катталды. Дагы баягындай душовой кабиналары деле иштебейт экен. Душ кыйладан бери иштебеген моменттери ошондой учурлар аныкталып, бул боюнча биз рекомендация жазып, азыр ошол ГАРОНого билим берүү башкармалыгына тиешелүү документтер даярдап атабыз, ошолорду берилет рекомендация катары. Дагы айтчу нерсе, алар ошо бир эле зданияда, бир эле корпуста жатакана, тамак жей турган столовой, окуу корпустары, дем алуучу корпустар, класстар дегендей бүт ошо бир эле здание деген да. Ал жерде эми 450, почти 450 бала окуп, ошол жерде 350 бала жашайт экен. Бул дегени мындайча айтканда эч кайсы бир немеге туура келбей атат. Ошого наркы зданиясы бош эле турат, ал здание. Ошону ремонттап, ошол эгерде окуу корпусу кылып наркы зданияны кыла турган болсо, ошондо бир канча вопростор, бир канча кемчиликтер чечилип калат деген ойдо болуп атабыз. Аталган жатак мектепте жыл башында 100 окуучу, социалдык мүмкүнчүлүгү жакшы болгондуктан башка жайга которулган. Мында жалаңгана ата-энеси миграцияда болуп, кароосуз калган же жашоо шарты оор үй бүлөлөрдүн балдары окуп, шаардык бюджеттен каржыланат. Роза Акматжан кызы, Мирзат Нууманов, 7 канал, Ош.